Борбор калаада жылдан жылга таза аба булганып, жашыл аймактар азаюуда. Шаарда автоунаалардын саны да көйгөн сайын экологиялык көйгөйлөр тереңдеп жатат. Бул маселе жашоочулардын саламаттыгына түздөн-түз терс таасирин тийгизет. Андан тышкары таштанды көйгөй дагы орчундуу маселеге айланды. Шаарда таштандылардын бир бөлүгү гана кайра иштетилсе, ал эми калганы Бишкектин четиндеги полигонго төгүлөт. Бул таштандылар адамдардын ден соолугуна гана зыянын тийгизбестен, айлана чөйрөгө дагы чоң зыян келтирип, топурак жана суу булганышына өбөлгө түзөт. Ал эми жашыл аймактардын азайышы экологиялык абалды андан да начарлатууда. Сейил бактар курулуш иштери үчүн кыйылып жатат. Жашыл аймактар шаардагы экологиялык балансты сактоо үчүн маанилүү. Бак дарактар абаны тазалап, шаардын климатына оң таасир тийгизет. Бирок акыркы жылдары бул жер тилкелер азайып, курулуш иштери көбөйүүдө. Көйгөйдү чечүү үчүн Жердин балдары коомдук бирикмеси, Мувгрин уюму жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин антропология, урбанизм жана эл аралык өнүгүү магистр программасынын студенттери тарабынан Көк Бишкек долбоорун ишке ашырууда. Долбоордун алкагында Борбордогу Аалы Токонбаев көчөсүндө кароосуз калган жер тилкеси кооз аймакка айланды. Бүгүн биз коомдук бактын ачылышында турабыз. Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары температуранын жогорулганын байкап атабыз. Эмне дегенде климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу болуп жатат мунун баары. Ошондуктан искусственный деп коебуз, искусственный бактарды түзүү өтө маанилүү. Долбоордун максаты шаардагы кароосуз калган социалдык маанилүү жерлерди көрктөндүрүү жана элге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. Курулуштан баштап көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин ыктыярчылар баштан аяк өз күчү менен жасашкан. Долбоордун башкы идеясы бул ошол жарандардын, элдердин бириккен аракети менен коомдук мейкиндикти түзүү болуп саналат. Бул мейкиндикти көбүнчө ошол ыктыярчылардын жардамы менен кылынган. Бул жерде көрүп тургандай ар бир бетон же скамейка бүт баары бул ыктыярчынын колдору менен кылынган. Бул ошо эртеменкиден баштап кечке чейин ушул жерде жүрүп, бул жерде жасалган болчу. Бул жерде негизинен бир гана мындай түзөлгөн жерлер болчу. Ошол ыктыярчылардын жардамы менен бул жерге кооздолуп жасалган жер. 2015-жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна мүчө мамлекеттер менен бирге туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча милдеттмелерди алган. Анда жарандарды татыктуу жашоосуна багытталган иш-чаралар туурасында, анын ичинде бак дарактарды көбөйтүү, таштандыларды азайтуу жана абанын сапатын жакшыртуу боюнча алгылыктуу иш-аракеттерди жасашы керектиги айтылат.